Бүгүнкү темабыз адамдын генетикасы. Адамдын генетикасы. Бул темада аябай кызыктуу. Адамга тиешелүү закон ченемдүүлүктөрдүн баарын Григорий Менделдин закондоруна таянабыз. Дүйнө жүзүндө 3 раса бар. Бул негроид расасы, монголоид расасы жана европеид расасы. Ушулардын касиеттери кандай берилет экен атадан балага? Ушул боюнча маселе чыгарып көрөлү. Маселе номер 1. Эгерде негроид расасындагы Джон анын гени күчтүү болот, аны чоң тамга менен белгилейбиз. Джон европеидка Джулияга үйлөнсө, европеидка Джулия анын гени рецессивдүү, алсыз ген болуп саналат. Балдары кандай болуп төрөлөт? Ошону изилдеп чыгарылышы. Кадимкидей эле жазып алабыз. П деген силер билесиңер, ал деген аргындаштыруу. Джондун генин жазалы, чоң тамга менен белгилейбиз. Анын гени күчтүү. И Джулиянын генин жазалы. кичинекей а. Эми F1-ди кадимкидей эле көбөйтүп таап алабыз. Чоң аны кичинекей ага көбөйтөбүз. Чоң аны кичинекей ага көбөйтөбүз. Чоң аны дагы кичинекей ага көбөйтөбүз. Чоң аны кичинекей ага көбөйтөбүз. Жообу карап көрсөк, атасына да, энесине да окшогон жаңы мулаттар пайда болот экен. 100% мулаттар төрөлөт экен. Мулаттар. Бул маселени далилдеш үчүн биз пенеттин торчосун түзүп көрөлү. Пенеттин торчосу 9 клеткадан түзүлөт. Пенеттин торчосу, пенет деген терминди чоң тамга менен жазабыз, себеби бул адам биринчи ошону чыгарган. Гендерин жазалы. Горизонталь түрүндө Джондун генин жазабыз. Вертикаль түрүндө Джулиянын генин жазабыз. Чоң А, кичинекей А жерине көбөйтүп коебуз. Чоң А менен кичинекей Аны көбөйтүп коебуз. Буга дагы чоң Аны кичинекей Аны көбөйтөбүз. Чоң А менен кичинекей Аны көбөйтөбүз. Баары дагы бир жолу далилдеп атат. Бул жаңы балдар төрөлөт. Баары 100% мулаттар. Эми мында дагы кичинекей А кайда кетти деген суроо пайда болот. Ошондуктан экинчи маселени чыгарып көрөлү. Мында дагы экөө тең жубайлар мулаттарды алып көрөлү. Чоң А, кичинекей А мунуку дагы ген. Эки мулатты үйлөнүп көрөлү. Атын коелу. Бул Гарвард. Атын Алиса коюп көрөлү. Анан балдар кандай болот? Ак балдар төрөлөбү деген суроого жооп берели. П аргындаштырууну билгизет. Чоң А, кичинекей А. Эмелерин унутпайлы, символдарды. Атанын, эненин символдорун унутпайлы. Баягыдай эле аргындаштырганда, мында кызыктуу болуп атат. Чоң Аны чоң Ага көбөйтөбүз. Чоң Аны кичинекей Ага көбөйтөбүз. Кичинекей Аны чоң Ага көбөйтөбүз. Кичинекей А менен кичинекей Аны көбөйткөндө момундай балдар төрөлүшү мүмкүн экен. Карап көрөлү гендер боюнча. Чоң А бул негрдин белгиси. Демек, бир баласы негр болуп төрөлөт. Чоң А, кичинекей бул мулаттар төрөлүшү мүмкүн.
Биздин маселенин суроосу кичинекей а же болбосо айтканда момундай апакай бала төрөлөбү, ооба ак. Эгерде проценттик катнаш боюнча карасак, бул 25% түзөт. Мулаттар 50% түзөт. Негр бала төрөлүшү мүмкүн экен, мунуку дагы 25% төрөлүшү мүмкүн экен. Демек, эгерде эки мулат үйлөнүшсө, балдары 3 түрлүү болуп төрөлөт. Булар негр бала, мулат балдар, атасына энесине окшогон, баягыдай эле мурда жоголуп кеткен ген ак бала төрөлүшү мүмкүн. Бул адамдын генетикасындагы эгерде башка касиеттерди алсак, раса эмес, башка касиетти алсак, булар дагы аябай кызыктуу болуп чыгарылат. Түзүп көрөлү. Доминанттуу жана рецессивдүү деген гендер боюнча. Доминанттуу дагы бир жолу эсиңерге салып коелу, бул күчтүү ген, рецессивдүү алсыз ген. Бир-эки мисалдын негизинде, эгерде кара чач менен сары чачтар үйлөнсө, кара чачтуу менен сары чач болсо, сары чачтын гени рецессивдүү алсыз ген болуп салат. Доминанттуу кара чач болуп салат. Кара көз доминанттуу, көк көз рецессивдүү. Дагы бир кызыктуу нерсе, оң колдор доминанттуу анын гени, сологойлордун гени рецессивдүү алсыз. Демек, оң кол менен сологой адамдар үйлөнүшсө, балдары көбүнчө оң кол болуп төрөлөт. Мына ушундай Менделдин закону дагы адамдарга дагы тиешелүү болуп саналат. Ошондуктан генетика эң кызыктуу илим.